Саламатсыздарбы? Учурда программасын мен Гүлмира Үмүталиева алып барам. Бүгүн биз сиздер менен Айтматов жана адабият тууралуу сөз кылмакчыбыз. Анткени ушул декабрдын айында бизде улуттук адабияттын жана Айтматовдун күнү белгиленүүдө. Буга байланыштуу биз бүгүн студиябызга Манас жана Айтматов улуттук академиясынын президенти Топчобек Тургуналиев мырзаны чакырганбыз. Куш келипсиз, саламатсызбы? Арбаңыз, сиз дагы ушундай күйлүү күчтүү келиптирсиз, бирок биз ушу темабызды баштаардын алдында ушу Айтматовго байланыштуу ушу заманга жараша ыңгайланышуу болуп атпайбы? Ошого жараша азыр адамдардын китеп окуганга убактысы жок болуп атат дегенде, алардын аудио китептерди угууга кандай шарттарды түзүп атат? Ошо боюнча биз атайын сюжет даярдалган, ошого көңүл бурсак. Алам Алпы Чыңгыз Айтматов көзү тирүү болгондо быйыл 92 жашка чыкмак. Жазуучунун туулган күнүнө арналган Айтматов жумалыгы аны эскерип эстелигине гүл чамбар коюу менен башталды. Чыңгыз Айтматовдун ушул туулган күнү унутта калбашы керек. Ошону менен катар эле буга чейин өкмөттүн токтому менен бекитилген 12 декабрды жазуучулар күнү деген дагы кош майрам бар. Анан дагы кийинкиси дагы бул Алыкул Осмоновдун дагы акыныбыз. Ошол күнү алда эскерилет да. Үчөө бир болуп туруп, ошол жазуучулар күнү деп белгиленип калган. Эртең адаттагыдай эле ошо 12 декабрда унутта калбайт. Улуу жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов 2008 жылы 10 июнда 80 жаш курагында оорудан каза болгон. Ал күн кыргыз элин эле эмес, бүткүл дүйнөнү кайгыга салган. Анткени Айтматов көзү тирүү болгондо аламга белгилүү көркөм шедеврлерди дагы да жаратмак. Бирок анын мурас катары калтырган чыгармалары бүгүнкү күнгө чейин окурмандардын жүрөгүнөн түнөк таап келет. Чыңгыз ата кыргыз адабиятын дүйнөлүк деңгээлге тааныткан. Ал кыргыз элинин көркөм чыгармачылыгын, маданиятын өз дүйнө таанымы менен башка өлкөлөргө көрсөтө алды. Мында анын салымы эбегейсиз. Айтматовду адамдык сапаттарын айтсак, мен аны менен көп жолу жолуккам. Бир жолу 1991 жылдын башы болсо керек эле. Биз сыналгыдан сүйлөп жатканбыз. Ошондо мен Айтматовдун айтканын эстеп калдым. Ошондо ал адилеттүүлүк түбөлүк жашайт, өлбөс, өчпөс деп айткан эле. Ал сөзү азыркыга чейин эсимде. Чыңгыз Айтматовдун жакындарынын айтымында ал үчүн баарынан адамгерчилик биринчи орунда болгон. Буга адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген накыл кеби далил. Феномен кыргыз үчүн аламга жаңы жол ачкан улуу устат болду. Ошол себептен коомчулукта кыргыз десе Чыңгыз келет эсиме деген саптар айтылып келет. Анын замандаштары да Кыргызстандын дүйнөгө берген эң мыкты белеги Чыңгыз Айтматов болгон дейт. Я твоя мать. Аим, неужели ты не узнаешь меня? Как тебя зовут? Манкурт. Чыңгыз Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Талас облусуна караштуу Кара Буура районунун Шекер айылында туулган. Анын балалыгы согуш мезгилине туш келип, чыгарма жазууну студент кезинде баштаган. Гезитчи Зүйү аттуу алгачкы аңгемесин 1952 жылы коомчулукка жарыяласа, акыркы эмгеги тоолор кулаганда чыгармасын 2006 жылы басмадан чыгарган. Чыңгыз Төрөкулович мен үчүн мугалим болсо керек. Биз анын көзү тирүүсүндө жаныбызда түбөлүк болчудай жүрүп турбуз. Эч качан бизде мындай чоң жоготуу кайгы болот деп ойлоп турбуз. Бирок ал өз китептеринде жашайт. Анын чыгармасын окуганда менде руханий байланыш болот. Мен аны сезем. Балким ошол үчүн мен да жазып баштадым. Бирок кеч 40 жашымда жазуучу болдум. Мен чыгарма жаза баштаганда аны менен руханий байланышта болом. ЮНЕСКОнун билдирүүсү боюнча Айтматовдун чыгармалары көп басылган классиктердин бири. Анын китептери дүйнөнүн 170 жакын тилине которулуп, бир нече ирет чоң тираж менен кайталанып басылган. Жазуучунун дээрлик бардык чыгармалары КМШ өлкөлөрүнүн драма жана опера театрларынын сахналарында коюлган. Ал боюнча тартылган тасмалар эл аралык кинофестивалдардын сыйлыгын ататыган. Чыңгыз Айтматовго кыргыз адабиятын дүйнөгө таанытууга кошкон салымы үчүн кыргыз эл жазуучусу, биринчи даражадагы Манас орденин, Кыргыз Республикасынын эл баатыры сыяктуу бир топ наамдар берилген. Талай Гүлерматова, Кудрат Ташмурзаев, 5 канал. Жогоруда биз сюжетте көргөндөй эле ушу Айтматовдун туулган күнүнө карата улуттук адабият күнү дагы белгиленип атат. Ушу сиздердин академия бир жыл болду ачылганына. Ушул аралыкта эмне жумуш кыла алдыңыздар адабият үчүн, Айтматов үчүн? Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү менен кыргыз адабиятынын күнү тогушкону абдан жакшы болгон. Biz şu bir yılın içinde birinciden al imarattı şunçalık jamana alga alып келген экен. Алгачкы жакшы
өңіне алып келдік дейм. Екіншісі біз жазушылар бірікмесі менен бірге бір қатар талқыларды өткөрдік. Анын ішінде бір айын бұрда Жедігер Сағалаевтың Манас Дух деген ең мықты шығармасын талқыладық. Мұндан кейін дағы біз ұшы жазушылар бірікмесі менен сондай шығармашылық кешелерді өткөрүүгө біз даярбыз. Біз жақында Төлеген Қасымбековтің туылған күніне қарата келерки айдын ортасында біз чоң талқуу кече өткөрөбүз. Себеби дегенде адабият дегенде албетте дүйнөгө атын, кыргыздын атын чыгарган Залкыр бабабыз болчоңуз Айтматов, бул талашсыз. Бирок дагы Айтматовго чейин деле далай биздин жазуучуларыбыз, акындарыбыз эл аралык деңгээлге чыккан. Мен айтар элем, ал Алыкул Осмонов, ал Түгелбай Сыдыкбеков, СССР мамлекеттик сыйлыкка ээ болгон. Андан башка бул Разаковдун өмүрүнө арналган ыр менен роман жазган Сооронбай Жусуев деген улуу акын бабабыз. Мен айтып отурсам көп убакыт керек го. Ал эми Айтматовдон башка дүйнөгө кыргызды да мазалаган бизде бир катар кишилер болгон. Мен айтар элем, эң биринчи Сүймөнкул Чокмаровду, Болот Шамшиевди, Төлөмүш Океевди жана башкаларды. Сиз менин сөзүңүздү бөлгүм келип атат. Биз адабият жана Айтматов күнү деп ушуга байланыштуу талкуу уюштуруп атканыбызга байланыштуу биз сизден сурайлы дегенбиз да. Бир жыл болду ушул академия түзүлгөнүнө. Эл алдында бир отчет катары деле айтсаңыз, бир конференция уюштуруу, андан башка дагы жумуштар жасалган жокпу? Мисалы сиздерге мамлекеттик республикалык бюджеттен 14 миллион 385 миң 500 сомго чейин буга каражат бөлүнүп атат. Бул каражаттар кайда жумшалып атат? Бул каражаттын дээрлик баары айтып атпайм, жана капиталдык ремонтко кетти. Себеби дегенде бизге чейин ал эки имаратта бир 6-7 мамлекеттик уюмдардын бөлүктөрү отурган экен. Ал ошол салынгандан бери бир 20 жылдын ичинде айтайын, бул жөн эле аткана болуп кеткен экен да. Ал каражаттын баардыгы ошого кетти. Ал эми биз Айтматовго байланыштуу баягы күнү биз филармонияда өткөрдүк 11-inde. Ошондо бир 7-ci класстын кызы ошол Манкурттун энесин ойноду. Биздин оюбуз ошол мектеп окуучуларынын эң бир таланттууларын чакырып, Айтматовдун чыгармалары боюнча кыска бир сахналаштырылган нерселерди өткөрүп, андан башка биз Мелис Шишимбаев деген чоң режиссер бар. Ал киши менен биз макулдашканбыз. Оору балекет бир аз токтотуп калды. Биз Айтматовдун театрын түзөлү деп атабыз. Анын ичинде ошол жанагы жаш жеткинчектердин дагы арасына мүмкүн жакын учурда баштайбыз. Анда Сокулукта Кыргызстан боюнча эң чоң мектеп бар, Айтматов атындагы 4000дей бала окуйт. Ал эми шаарда дагы таланттуу балдар абдан көп экен. Мына ошол ишти Кудай буйрса жакында баштайбыз деп турабыз. Сиздердин ушул академияга көбүнчө сын айтылганы да ушундай болуп атат да, бир жыл аралыгында көп нерсе аткарылган жок деген дагы сындар айтылып атат. Сиз ушуга кандай кабыл аласыз да? Анткени заман өзгөрүүдө, ушу Айтматовду элге адабиятын таанытууда муун өсүп атат, башка муунду жаңылоодо жаңы форматта иштей албайт, анткени эски көз караштагы адамдар деп сиздин жашыңызга дагы байланыштуу бул ушундай айтылып атат да. Сиз буга кандай карайсыз да? Кандай жооп берер элеңиз? Мен эгерде жашым жөнүндө айтсам,
азырынча менин күч кубатым академияны башкарууга жетет, ачык айтуу керек. Ал эми 1 жылдын ичинде бул академия жаңы, ошондуктан академияны бутуна тургузуу бул төрөлгөн, бирок али торол элек. Ошондуктан биз көп нерсени өткөрдүк. Анын ичинде Разах бабабыздын 110 жылдыгына карата жакында эле өткөрдүк. Андан башка биз Тоголок молдо бабабыздын 160 жылдыгы боюнча Кыргызстанда бир дагы жерде өткөн жок. Тилекке каршы биз өкмөткө кайрылсак дагы 160 жылдыгына эч бир каражат бөлүнгөн жок. Мен түшүнөм, ооруга байланыштуу өкмөт дагы тыйым бөлө албады. Бирок дагы академия өз күчү менен деги Ак Талаанын акимдери менен сүйлөшүп, ал жактан бир катар кишилер келди. Анан бул жердеги ошо Тоголок молдо бабабыздын чыгармачылыгын изилдеп жүргөндөр абдан жакшы болду. Себеби дегенде Тоголок молдо бабабыздын 2 багыттагы биринчи Манас варианты бар. Мен оюмча бул эң мыкты варианттардын бири. А экинчиси Тоголок молдо бабабыздын мектеп программаларына кирген далай өзү чыгарган чыгармалары бар, жомоктору бар. Жана белгилүү бир дастандарды ал киши гана жазган, мисалы Жаңыл мырза боюнча, андан кийин башкалар жазган. Ошондуктан биз 1 жылдын ичинде көп эле нерселерди өткөрдүк. Бирок дагы эми жанагындай сын болуп аткандарды ачык айтыш керек. Биринчиден бир жагы туура бизден 1 эле жылдын ичинде өтө көп нерсени күтүүгө болбойт эле. Мен айттым, биз жаңы эле төрөлдүк, али торол элекпиз, бутубузга тура элекпиз. Экинчи жагынан биздин академияны бул жагынан, тиги жагынан сындагандар бар. Себеби дегенде ал академияны мен башкарам деген адамдар көп чыккан. Али мен мындай академияны түзүү жөнүндө мен 10 жылдан ашык мурдагы президенттерге да жазып, анан алар көңүл деле бурган жок. Ал эми Сооронбай мырза болсо 3 жыл мурда көз жолугушканда бул сөзсүз түзөбүз деп анан кийин жаңы эле түзүлдү да. Ошондуктан жаңы эле түзүлгөн нерседен 1 жылдын ичинде көп нерсени күтүүгө болбойт. Бирок дагы мен айттым, биз башкалардан артта калган жерибиз жок. Мынакей Чыңгыз атанын ошол туулган күнүнө карата өзүбүздө да болду, филармонияда өткөрдүк. Андан башка дагы бир топ нерселерди өткөрүп атабыз. Учурда ушу заманга жараша пандемияда болуп калды. Пандемиянын шартында дагы өзгөрүүлөр болуп, баягы адабиятта дагы кандайдыр бир жаңыланууну киргизсеңиздер болот беле? Ушу сиздер айткандай кадыресе салттуу жанагындай жолугушуулар болбой калганына байланыштуу сиздер кандайдыр бир жаңы технологияларды колдонуп, аудиолоштуруп, китептерди, ошол каражаттарыңыздарды бөлүү каралганбы? Кызым, сен жакшы айттың. Биз 1,5 ай мурда жана онлайн системасы боюнча бир талкуу өткөрдүк. Ошол Манастын азыркы замандагы тагдыры боюнча. Анда Пекиндеги Адыл Жуматурду деген Манас таануучу бар, профессор, доктор. Андан башка Германияда Гучке деген изилдөөчү бар, Айтматовдун чыгармаларын. Анан Казакстандан катышты. Бул эми гана биз ошол 2 Мараттын 2 жыйынканасы бар. Бир жыйынканасына ошол онлайн системасында өткөрө турган техниканы койдук. Кудай буйрса, могу келерки жылы берки Чахан имаратта дагы Чахан жыйынкана бар. Аны дагы ошол сен айткандай техника менен жабдыйбыз. Бирок дагы баарына маалым, биздин жылдын аягына чейин 10 миллиондой акчабыз бар. Бизге аны ачпай жатышат. 14 миллиондон сиздерге 4 миллион эле бөлүндү эле ошондо жыл ичинде, 2019 жылдын ичинде. Ал
Андан башка дагы ал баары бөлүнгөн. Жанагы 14,5 миллионго жакыны бөлүнгөн. Мен айтып атпайм, ошонун дээрлик бир 97% бүтүндөй жанагы капиталдык ремонтко кетти да. Андан башка биз мынакей ошол академия жылаңач экен. Отургуч столдордун бүт бардыгы бизге чейин отургандардын бардыгы шыпырып кетишти. Буну сиз 1 жыл мурун деле биздин телеканалга келгенде айтып аткансыз да, эми 1 жылдан кийин кандайдыр бир өзгөрүү болуш керек эле го. Сизде кандай бир максаттарыңыздар бар? Эми биздин максатыбыз көп. Ал биздин максатыбыздын ичинде бул фольклор таануучуларды дүйнөнүн жок дегенде бир 15 эң чоң өлкөлөрүндөгү фольклор таануучу, манас таануучу, Айтматов таануучуларды бириктирели деп эл аралык бир бирикме түзгөнү жатабыз. Анын уставы, анын жобосун биз туш тарапка жөнөтүп атабыз. Андан башка алгачкы чабарекей дегендей Москвада лингвистикалык университет бар. Мына 8-ден 10-на чейин алар ошол Айтматовдун чыгармаларына байланыштуу укмуш эл аралык конференция өткөрүштү. Ал жерде Айтматов борбору бар. Ал борборду өзүбүздүн кыргыз кызыбыз, илимдин кандидаты. Андан башка биз ошол Манастын айлана тегерегинде кээде таптакыр акылга сыйбаган бир пикирлер бар. Өзгөчө Жүсүп Мамайдын айлана тегерегинде. Өткөндө да ошол боюнча биз уюштурганбыз да, чындыгында ошол боюнча эми бул темадан сырткары, чындыгында бул дагы сын пикирлерди жаратып, ар кандай коомчулукта кайчы пикирлер болуп атат да, бул боюнча. Бизде кээде кызым аны так билбей эле ошол Жүсүп Мамайды абдан сындап, жамандап жүргөндөргө мен кошула албайм. Жүсүп Мамайды сындаган жок, андагы айтылган вариантындагы айрым улуттук идеологияга туура келбеген нерселер бар болгондугун ошону сындоого алып атышат. Биз кызым Жүсүп Мамайдын ал варианты 3 жолу жазылган. Биринчиси Пекинге кетип ошол боюнча дайыны жок. Экинчи, үчүнчүлөрүнүн биз ошол кол жазмасын таптык. Кол жазмасы менен ошол 4-жылы Үрүмчүдө чыккан китебинин 9-бетинде ошол бир ал көрсө редакциядан кеткен экен. Кол жазмасында андай жок. Мисалы түп нускасында. Биз ал жөнүндө уже макала жазып бардык жакка таркаттык. Ал эми 4-күнү биз саат 2-де ошондой талкуу өткөрөбүз. Анан тиешелүү кишилерди жана сындап жүргөндөрдү чакырабыз. Биз каалайт элек ошол боюнча чекит коюш керек. Себеби дегенде ушул эле 5-каналда чыгып, бул Жүсүп Мамайды чыккынчы деген адамдар болгон. Бул өтө жаман нерсе. Ал Жүсүп Мамайга эң биринчи Айтматов чакырып, Айтматов баа берип туруп, анан Кыргыз Республикасынын баатыры берилди да. Эстелиги тургузулду. Ошондуктан кээде аша чаап акылга сыйбаган бир Мен сиздин азыркы учурда ошо улуттук адабиятта сиз кайсы чыгарманы окуп атасыз макул? Айтматовду билебиз, же заманга жараша кайсы жазуучу сиз үчүн мындай жарк деп ачылды? Адабиятты десек эле бир эле Айтматов менен чектелбейбиз да, адабият күнүндө дегенде. Туура, мен мурдараак бир окудум эле, эми чындап кунт коюп окуп атам, жанагы Сооронбай Жусуевдин Разаховдун тагдыры деген өзгөчө таланттуу поэмасы. Өзгөчө таланттуу поэмасы. Андан башка мен жанагы Чыңгыз Айтматовдун эң негизги чыгармаларын баарын окугам. Бирок дагы эми жаңы көз караш менен, мисалы Кылымга тете бир күн дегенди, же болбосо Тоолор кулаганда жана башка чыгармаларын убакыттын жетишине жараша ошол
кайрадан окуп чыгайын деген тилегим бар. Бирок мындай сурап атам да, сизде андан тышкары мына адабият менен байланышыңыз бар. Адабиятчылардын арасында азыр сурулуп чыккан кандайдыр бир башка жокпу? Сооронбай Жусуевден башка сиз кимди окуп атасыз? Жаш адабиятчылардан кимди айта аласыз? Жаш адабиятчылардан мен Анатай Өмүрөхановдун акыркы жылдары чыккан китептерин баарын окуп атам. Жана таланттуу ошо жазуучулар бирикмесинин башчысы Нурлан мырзанын чакан эле жыйнагы бар, бирок ушунчалык таланттуу ырлары бар экен. Анан мен жана айтпадым, жана Жетигер Саалаевдин Манас дух деген мен бир эмес 2 жолу талкууладык да биз. Ошон үчүн талкуулаганда жөн эле мындай чуркап окубастан кунт коюп окуу жакшы нерсе. Андан башка адабиятта Анда эмне азыркы учурда кыргыз адабиятында адамдын окурмандардын табитине тартат тургандай татыктуу бир чыгармалар жокпу? Кызым, мен айтып атпайбы, татыктуу чыгармалар толуп атат. Анын ичинде ошол Шайлообектин жанагы 2 дөөнүн күрөшү жөнүндө дагы ал эме вариант дептир. Ал чындыгында вариант менен автордук китептерин ал 2 башка. Ал Бексултан Жакиев дагы өзү кыргыз элинин баатырдык эпосу деп ал автордук китеп жазган. Анын 3-чү бетинде эле бул канондоштурулган вариант деп. Анан мен кийин айткам, Бексултан ага, бул вариант эмес. Сиз классикалык варианттарды Сагынбай, Саякбай жана башкаларды алып туруп эле сиз киргизген жаңы эчтеке жок. Бир гана жаңылыгыңыз, сиз ошол кыскартып жазгансыз. Ошондуктан бул дагы өзү талкуулана турган талаш маселе да. Андан башка Манасты жазып мени укмуш деген кишилер бар. Биз аларга айтып атабыз, силер вариант деп, вариант деген өтө сейрек болот. Ал эми автордук китептердин арасында мисалы Ашым Жакыпбектин Теңири Манас деген ушунчалык таланттуу Кара сөз түрүндөгү романы бар. Ал эми мен ачык айтканда акындар алдыга чыкты азыр. Кыргыз адабиятында акындар алдыга чыкты. Ал эми кара сөз менен жазылгандарынын эң мыктысы Баланча деп мен айта албайм. Азыр акындардан кими сизге көбүрөөк көңүлүңүзгө жагып, ошо назарыңызда болот? Мен экөөчөн айтпадым, ошол жана Калыбеков Нурлан, Анатай Өмүрханов албетте, Шайлообек, анан 1,5 ай мурда өтүп кеткен дагы бир абдан таланттуу инибиз бар эле. Анын дагы чыгармалары окумуш. Ошондуктан ушул толкун менен өссө керек да. Кара сөз менен жазылганын мен айттым, ал 95-жылы чыккан Ашым Жакыпбектин жанагы китеби. Ал эми акыркы 10 жылдын ичинде кыргыз адабиятынын эң алдында ошол акындар баратат деп мен жеке пикирим ушундай. Азыр ушу сиздин кайра эле ошо Манас академиясы жана кайрылсак да ишмердүүлүгүнө боюнчачы жакын арада ошо Манас академиясында мындай стратегиялык деп айталык, эми улуттук баалуулуктарга бул Манас кирип аткандыктан ошондой эле Айтматовдун чыгармалары дагы ушул боюнча бир жаңы өзгөчөлөнгөн бир сунуш кирип сиздерге мындай кылалык деген мындай демилгелер барбы, сиздерге келип жасайлы деп? Ушул эле учурда сиздердей болуп мамлекеттен акча албай эле башкалар деле ошо китептерин аудиолоштуруп өздөрүнчө бир мындай демилгелерин ишке ашырып атышат да. Андайлар бар. Туура айтасың, андайлар бар. Бирок дагы биз бул өзү мамлекеттик мекеме да. Бюджеттик мекеме.
Ал эми биз келерки жылы эгерде аягына чейин үлгүрсөк, Манас дүйнөлүк мейкиндикте деген чоң альбом чыгарылды деп азыр даярданып атабыз. Ал альбом эки түрлүү чыгыш керек. Бирөө мындай чоң көлөмдө 1000 нускада, а экинчиси 5000 нуска менен чыгыш керек. Анын мазмуну мындай: Манастын ыйык менен дүйнөнүн ондогон мамлекеттеринде улуу дарыялары бар. Тоолор бар. Мана ошолордун бүт бардыгын биз Тышкы иштер министрлиги менен, Маданият министрлиги, Билим министрлиги жана Турар басмасы менен ошол топ туруп анан 3 тилде чыгаралы деген тилегибиз бар. Мисалы, Америка Кошмо Штатында Вашингтон деген штат бар. Чакан. Түндүк батышында, бери жагы Тынч мухити. Мана ошондо Манас тоо, Манас таш деген мамлекеттик корок бар. Биз ошого эми каражатыбыз жетсе, 1-2 кишини экспедиция кылып жөнөтөйүн деген тилегим бар. Же болбосо ал жакта Сабай деген жигит бар. Америкада туруп калган. Андай кыргыз балдар көп. Эгерде ал макул болсо, ошол барган экен. Мага жазып жиберди. Анан эми бизге кеңири жазып, анан кийин керемет бир сүрөттөрүн ал өзү болжол менен 2000 чакырым бийиктикте экен, ар кандай эле машина чыга албайт экен. Анын дагы бир керемети, ошол белине чыксаңыз, тетиги жакта жанагы биздин атактуу Сары Челектей көлү бар экен. Же болбосо Бутан деген кичинекей мамлекет бар. Индиянын чыгыш жагында. Мана ошондо 1000 деген булак суулар биригип, Манас деген аркыраган, шаркыраган дарыя бар. Индияда, Россияда, Кытайда, Турцияда, Непалда, Россиянын жалаң эле Алтайында эмес. Тиги Кавказ жакта дагы 3 жерде Манас аты коюлган жерлери бар. Ошондуктан биз эми жанагы мен айткан мекемелер менен бирдикте бөлүп алып бүтүндөй материалдарды даярдап туруп анан кийин 3 тилде чыгарсак, себеби дегенде ушул күнгө чейин Манастын ошол көп өлкөлөрдөгү жанагы аты коюлган нерселер изилденбеген экен да. Ошолорго көңүл бурган жатасыз да. Ошондо атайын жана аталыштары суу, жер сууларга берилген Манас аталышынын кайдан келип чыгуусу боюнча изилдөөлөр жүргүзүлөт экен да ошондо. Сөзсүз. Бир жагынан эми кызым сага белгилүү, Манас деген ал өзү санскриттеги сөз, акылмандыктын уюткусу деп аталат. Сагынбайдын гениалдуу вариантында ошол Манас төрөлүп 40 күн той берип, жакып анан кийин акылмандарды чакырып ат коюп бергиле десе, ар кимиси ар кандай атты айтып атат. Ал эми кайдан жайдан бир дубана келди. Ал киши ошол өпкөсүн басып чайпай ичкенден кийин силер дүйнөнүн 4 жагына чачырап кеткен кыргыздардын бүт бардыгын чогултуп бириктире турган улуу жетекчини эңсеп аткан экенсиңер. Эң бир каардуу душмандарга туруштук бере турган ошол баатырды эңсеп аткан экенсиңер. Анын аты Манас болсун деп коюп кетет да. Анын кайдан келгени, ошол боюнча кайда кеткени да белгисиз болуп калат. Бирок мен бир макалада жаздым. Ал ошол жибек жолун өргөп жүргөн улуу бир акылман дубана болуш керек. Бул эми Манастын варианттарында көп айтылат, көздөн кайып болгон адамдын кайдан келгени белгисиз да бардык варианттарында. Сиздин бүгүнкү биздин Манас боюнча аябай жакшы маалыматтарды бердиңиз, бирок биз Айтматов жана улуттук адабият күнүнө карата сизди ошо атайын чакырганбыз. Сиздин ушундай кызыктуу маектериңизге ыраазычылык билдиребиз. Кызым, мен бир сүйлөм айтып кетейин. Мейлиңиз. Айтматовду айтканда эле бул жазуучу деп айтабыз. Айтматов улуу ойчул болгон.
адамға күн сайын адам болу ең қиын деген сөзі бұл философиялық, етикалық. Біз ушуну дагы изилдейбиз, Кудай буйруса. Андан башка Айтматов өзү чоң дипломат болгон. Анан Айтматов ушул СССР кезинде Новый мир жана башка журналдардын мүчөсү да болгон. Бул эми албетте Айтматов бул ааламы кең. Сизге ушу программабызда аны айтып бүтө албайбыз. Сиздин ушинтип келип бизге эфирде маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Манасжан Айтматов Улуттук академиясынын президенти Топчубек Тургуналиев мырза болду. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Адабиятыбыздын Айтматовдун ааламы кеңейе берсин. Саламатта калыңыздар.